салам. Бүгүнкү берүүбүз ролдогу жылдыз берүүсү. Бүгүнкү жылдыз ким десеңиздер, азыр таанышабыз алдыда. Саламатсызбы байке? Бектурсанов деген байке сизби? Урматтуу көрүүчү, бүгүнкү берүүдө дал ушул жанында турган мырзанын автоунаасы менен таанышабыз. Даярсызбы? Даярмын. Бүгүнкү берүүдө дал ушул автоунаңызды биздин көрүүчүлөргө болушунча мактап тааныштырып бересиз. Макул. Анан кечээ интервьюга чакырганда машинамды жууп алайын анда деп калдыңыз. Негизи машинаңызды аз жууйт окшойсуз, Негизи машинаны азыраак жуйм. Бирок бош болгон сайын жууп коюп турам. Анан мага кызык болуп атат, негизи эле үйлөнгөнүңүзгө бир аз гана убакыт болду. Анан жубайыңызга көбүрөөк акча кетиресизби же ошол машинаңызга көбүрөөк акча кетиресизби? Мурун үйлөнгөнгө чейин негизи машинама кетирчүмүн. Азыр деле ошондой. Бул канчанчы автоунаңыз? Бул экинчи. Биринчи автоунаңыз кандай болчу? Биринчиси болсо Subaru болчу, Subaru Impreza деген. Мындан арзаныраак болчу. Ошону айдадым биринчи, өзүм акча чогултуп, анан дагы үстүнө акча кошуп, тигин эсине берип, анан муну алдым. 2 жыл мурун алгам. Ошо 2 жылдан бери жүрөм, жыргап. Баасын айтсаңыз канча болду? Баасын убагында 7ге алгам. Азыр болсо кичине кийинирээк, может быть, ойлоп атам да, кайра эсине берем го бул машинаны депчи. Бирок 7ге бербейм да. 8ге берем го дейм да. Эң алгач рулга канча жашыңызда отурдуңуз? Кичинекей кезимде атам үйрөтчү. Башында астына отуруп алып айдашымын. 9-классымда дедим ошо эме. Кичинекей кезимде эми 3-4 класста мынтип айдатып коет го. Тетиги шаар ичинде эмес, чет жакта, айыл жактарга барып калгандачы. Анан кийинирээк 16-17 жаштарымда уже өзүм отура баштадым, атам жанында отуруп үйрөтүп баштады да, мындайраак айда, мындайраак айда деп. Тоже шаар четинде, шаардын ичинде такыр айдатчу эмес. Анан айдоочулук көлүктү качан алдыңыз? Айдоочулук көлүктү 5 жыл мурун алдым го дейм. Окуп алдыңызбы же сатып алдыңызбы? Айдоочулук көлүктү сөзсүз окуп алыш керек деп ойлойм. Биринчиден, анан экинчиден бизде закон боюнча эле ошондой да, негизи. Сатып алуу деген азыр барбы жокпу билбейм, бирок биздин убакта точно жок болчу да. Биз деген биринчи автошколага окушубуз керек болчу, анан кийин 2 айдан кийин только автошколаны бүтүп, аяктан результаттар чыккандан кийин, анан кийин правага сдавать этчик да. Бүт баары через госрегистр өтөт да, ошонун баарычы, маалыматтын баары. Келиңиз унаңыздын ичин дагы көрүп таанышалы? Ичи эме ызычу да. Мен байкашымча сиз ырым-жырымдарга өтө жакын эмес окшойсуз, машинаңызга илинген эч нерсе деле жок ашыкча. Мор. Железный человектин фанатымын менчи. Фанаты деле эмес, просто жанагы Мстительден ким силерге көбүрөөк чагат десе, мен Железный человек көбүрөөк чагат дейм да. Кичинекей кезимден бери эле мультфильм көрүп келгенде болгон да. Анткени мен жакшы көргөн актёрум Роберт Дауни младший болчу, мурун эле Шерлок Холмсту көргөндөн кийин. Кичинекей кезимде Железный человек деген мультфильм көрүп калгам да. Анан Мстители чыкканда мен жакшы көргөн актёрум, жакшы көргөн персонажымды ойноп баштады да. Ошондон кийин, блин, Железный человек точно этот мен немем деп, кумирим деп. Муну өзүңүз сатып алгансызбы же белекке келген? Бул белекке келген. Мен сүйлөшкөн кызымды айтайын деп турмун, уже жубайым. Көнөлекмин дагы эле. Дубайдан келгенде ала келген. Көнөлекмин дагы эле деп айтып калбадыңызбы? Сүйлөшкөн кызым депчи. Чын эле көнөлексизби? Ооба, мен девушкам деп айтып эм да, кейлердечи, сүйлөшкөн кызым деп айтып эм да. Кээ бир кишилерди убагында байке деп айтып аласың го, анан кийинирээк көрсө ал сен тең тушуң же сенден кичүү болгондо анан кийин кайра байке деп айткандан кичине уяласың го. Мындай уялып эмес, башкача боло берет го. Анан ошондой болуп калат экен да, мисалы үчүн мен сүйлөшкөн кызым деп айтып жүрүп, анан ошо тилим көнүп калып, анан жубайым деп атканда мындай башкача сезилет экен, бирок ошого айткан көнүш керек экен да. Өзүмдү мен негизи сабырдуу айдоочумун деп элестем да. Мындай жерлерден көрдүңөрбү, мынтип кой бербей кетип атпайбы? Мен ошондой жерлерден кой берип коем да, башка эмелерди, водительдердичи. Шашып атсаңыз дагы? Шашып атсам дагы кой берип, анан жашоомдо, жеке жашоомдо сөгүнгөн билбейм да менчи. Мындай
азыр кээ бирлер болсо камерага сөгүнбөйт го, мындай кээ бир ырчылар, бичилер дейм да, мындай жылдыздарчы. А так мындай жеке жашоосунда кээ бирлер мындай сөгүнүп ийиш мүмкүн же эме кылышат да. Мен ошо досторум дагы постоянно мен чылгыңдай беришет да, сен сөгүнгөн билбейсиң депчи. Анткени жашоодо дагы мындай такыр жиним келсе дагы мындай эшек деп коем да, мисалы үчүнчү. Шүмшүк деп коем да, анан эң катуу айткан чумо деп коем да, мисалы үчүнчү. Анан ошондой нерселерди айтканда анан эме боло берет. Тиги водительдер обычно жини келгенде аябай сөгүнүшөт да, бири-биринечи. Каяка бартасың нана дегендер кетет да. Мен болсо мындай деп анан дальше кетип кала берем да. Бир четинен сөгүнгүм келет да ананчы, анан кийин бирок ушундай болуп калыптыр, ушундай тарбия берилип калган үчүн сөгүнө албайт экенсиң. Такыр болгон эмес, анткени мен кичинекей кезимде атам айдаган машинанын баары механика болчу да. Механиканы мен такыр айдай алчу эмесмин. Бирок бул экинчиден да. Биринчиден мен атам строгий да. Андай нерсени кылсам, андай нерсени кылсам аябай урушмак болуш керек мени. Сөгүнгөнүңүз дагы ошондон окшойт э? Балким анткени катуу болгон окшойт э? Тарбия катуу болгон. Окуу депчи. Ошол себептен тарбия катуу болгон үчүн дагы мен анан 3 эжем азыр бир карындашым баарыбыз мектепти дагы университетти дагы 5 окуп келгенбиз да. Прям кызыл диплом мененчи. Жубайыңыздын да унаасы бар э? Анда унаасы бар. Аныкы крутойраак. Аныкы деле Honda, бирок аныкы жылы жаңыраак. Анан маркасы дагы башка да. Аныкы крутойраак, себеби ал өзү биринчиден ошолго эме кылган, акча тапкан. Ошол машинагачы. Анан экинчиден анын танцевальный группасы бар, IBK деген, IBK бичилер тобу деп. Анан аякка көп костюм салыш керек да. Машинагачы. Мындай кичинекей машиналарга көп костюм батпай калат да. Ал болсо костюм салып еще кыздарды ташыйт да. И плюс кыздарды салганда машина чоң машина керек болуп калып, анан ошо өзү эле акча чогултуп алып койгон го. Чоюңуз көрүп табабы? Сизден караганда. Ар кандай болуп калат го дейм. Бир ай биздики деген аныкы дагы меники дагы жумушубуз оклад эмес да. Мисалы үчүн айына 30 000 аласың, ошол 30 000 ай сайын болот депчи. Биздики деген бир айда мисалы үчүн вообще чыкпай калышы мүмкүн, жумуш жок болупчу. Там 5 000 6 000 сом депчи. Бир айда мисалы үчүн 50 000ден өйдө чыгып кетиши мүмкүн да. И возможно бир айда мен андан көп табам, экинчи айда ал менден көп табып калат да. Аныкы Honda CR-V. 2010-жылы болуш керек аныкы. Басы азыр болсо где-то бир 13-14 000дей болуш керек. Аялдын машинасы круче деп уялганмын мен. Жок, мен кээ айдап кетем анын машинасын. Бизде коробуз да узун да, коробуз. Анан кимдин машинасы воротага ачылып удобный чыккан болсо, мисалы үчүн менин машинамды мисалы үчүн иногда чыгарыш үчүн анын машинасын чыгарып, менин машинамды чыгарып, анын машинасын киргизип, анан воротаны жабыш керек да. Ошондой проблема болбош үчүн кимдики воротага жакын болсо, ошонун машинасын айдап алып чыгып кете беребиз да. Кыялымда уна бая күнү ойлонуп көрдүм. Бул машинанын эмеси чоң негизи, объемучу. Бунун көбүрөөк ичет да. Канча? Бул деген шаар ичинде где-то 15 ичет да. Алкашты, тамаша айтат. 15 литрдай. 100 километргачы. Бирок бул машинанын плюсу эмеси бар. Трассада айдаганда алыс көл, нарын, Кочкор жакка барып калам да. Аяктан болсо 7 литрдай ичет да. Эмнеге деп сурасаңыздар, бул машиналардын двигатели эко режим менен иштейт. Бир трассада кетип баратканда, бир положение кетип баратканда, могул жер азыр зеленый болуп калат, жашыл болуп. Мына мындай жашыл болуп калат. И этот эко режим деп күйүп калат да. Машина когда не напрягается, лишний топливоны не расходует депчи. Ошонусу жакшы да. Анан азыр болсо мен эмелерге аябай чоң джип, там Lexus 570 дегендерге кызыккан жокмун. Азыр болсо эме сыяктуу эле машина алайын деп атам да. Kia K5 же K7 деген сыяктуу, жылы жаңыраак просто. Ошону эле алып алсам, заводской газы бар экен алардыкычы. Ошону алып алып, газ куюп коюп, чыргап жүрө берейин деп атам да. Анткени уна деген көбүнчө бузулбаса эле, ичинде кондиционер менен печкасы иштесе эле, анан бир точкадан экинчи точкага целость сохранность жеткизип берсе, ошол эле уна жетишет го дейм да. Мен ушул унам
Өзгөчө жакшы көрөм муну. Анткени менден көп кино сериалдарга катышты го дейм. Эң биринчи эмеде тартылган, Кошунаны тандабайта тартылган. 3-чү сезонунда. Мен болсо анын шашпай скрин менен силерге жиберип коем эмне ставка кылып коесуңар да. Кошунаны тандабайта тартылган, анан Кошуналар кинодо тартылган, башка машина болуп. Анан могу Байкуш деген кинону тартпадыкпы? 29-сентябрда баштап бүт кинотеатрларда болот атпайбы? Сонун Укмуш Байкуш деген кино болот атпайбы? Ошол жерде тартылган. Анан азыр Акча деген сериал башталды, жана айтып кеткендей эле. Ошол жерде главный геройдун постоянно жүргөн машинасы болуп, аякта аябай көп тартылды да. Прям ошол машина менен связанный эле болуп калды да тиги сериалчы. Маршруткага часто эле отурам мен, эме машинамды эгерде үйдөгүлөрдөн бирөө айдап кетсе, же бузулуп калсачы, таксини заказ кылып деле кереги жок го дейм, анткени экономить эткен жерден лучше экономить этип коюп жүрө берем да. То есть маршруткага, наверное, где-то 2 ай мурун отурган болушум керек. Сүйүктүү көрүүчү, бүгүнкү ролдагы жылдызыбыз дал ушул Бектур мырза болду. Сиздерге жакты деген ишеничтебиз. Рахмат, сизге да убактыңызды бөлүп келип бергендигиңизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да рахмат. Анан дагы бир жолу эскерте кетейин, ар бир кинотеатрда Кыргызстанда, Бишкекте Байкуш кино тасмасын сөзсүз көрүп кеткиле, сонун отзывдар болуп атат.